Сайкал Садыбакасова жигитим бар, жакшы пландарыбыз да бар. Ырчы Сайкал Садыбакасов менен журналист Максат Даврановдун тойдо чогуу турган видеосу социалдык тармактарда кызуу талкуусуна түшүп жатат. Эки ырчы Данияр Эрматовдун үйлөнүү тоюнда бирге отурган видео жарыялангандан соң ырчынын көрмандары эки жаш кайрадан жарашат экен деп сүйүнүп жатышкан. Бирок Сайкал Садыбакасова бул талкууга чекит койду. Урматтуу достор, менин жеке жашоом кайра талкууга алынууда. Максат эки менен жарашты деген маалымат калып. Ажырашканыбыз 2 жыл болуп калды. Жашы улана берет экен. Болгону сый мамилебизди көрүшкөн жерде учурашып сурашып турабыз. Менин жеке жашоомдо баары жакшы, жигитим бар. Буйруса кийинки жылга жакшы пландарыбыз да бар, деп маалымдады ырчы. Эскерте кетсек, Сайкал Садыбакасова менен Максат Даврановдун 2017 жылдын 14 ноябрында үйлөнүү тою болгон. Кийин алар 2,5 жылга түшкөн. Назира Айтбекова менин балам, баламдын балдары кандай өлкөдө жашайт? Алып баруучу актриса Назира Айтбекова коомдун баласынын келечеги үчүн тынчсызданып, бул тууралуу алсас тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Анда ал өлкөнүн бүгүнкү саясий абалына канааттандырбай турганын билдирген. Менин балам, баламдын балдары кандай өлкөдө жашайт? Ошол мени тынчсыздандырат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн абалы, саясий абал мени канааттандырбайт. Эртеңки жарык келечегибизден күмөнүм бар. Ишенип, күтүп, оозубузду ачып жүрүп 30 жыл өттү. Эки төңкөрүш, бийликке каршы күрөш оңунан чыккан жок, жана майнап берген жок. Жөн эле бөөдө өлүм болду. Мурункунун акчасын кийинкелеп, иштемиш болгон сүрдү көргөзүп, жең ичинен ичип, жеп, ирип келе баштады. Кыргызстандын жараны катары жана уулумдун келечегин ойлогон эне катары коңгурок кылгам. Туура эмес жолдо баратабыз, туура эмес адамдар бийликте отурат. Кимдин эмнеге шыгы бар, колунан кандай кокон келет көрдүк. Шайлоо жакындап калды. Көзүбүздү чоң ачып, көкүрөгү тазаларга шайлап калсак, кутулганыбыз. Эски адатыбызга сала турган болсок, ушуну менен үмүтүңдү үзүп, өз алдынча ар кимиң оокатыңды кыл дегендик. Ансыз деле оокатыбызды кылып жүрөбүз деңизчи, бирок биротоло өлкөм, желегим, мекеним деп өпкө какпай каларыбыз бышык. Анткени белчебиздин сазда болобуз. Уурдап жечишкендер келемиштей чөгүп бараткан кемеден качкан сыңары кача берет. Менин балама, сенин балаңа океандын түбүндө баткан кемедей өлкө калат. Азыркы тапта ар бирибиз биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, манас атабыздын жети осуятын кыт кылып коюп, үмүттүн шамын жагып алып, керт башыбызды ойлобой келечегибизди ойлогон мезгил келди. Эски көздөр этегиңерди жыйып, жаңы көздөргө орун бергиле, деп наразычылыгын өздүк баракчасына жазды. Маалымат блогу Барометр Чекиткейчи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.